Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Нарын районуна караштуу Өмүр Токтосунов атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Гулина Иманкулова. Кыргыз тили 9 класс. Бүгүн биз сиздер менен багыныкы сүйлөмдүн түрлөрү, анын ичинен мезгил багыныкы сүйлөм тууралуу сөз кылмакчыбыз. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын максаты багыныкы сүйлөмдүн түрлөрү жөнүндө алган билимдерибизди тереңдетип, мезгил багыныкы сүйлөм тууралуу түшүнүк алабыз. Биз өткөн сабагыбызда багыныкы байланышта татаал сүйлөмдөр тууралуу сөз кылганбыз. Өткөн билимибизди текшерип алыш үчүн бул тесттен өтүп көрөлүк. Биздин биринчи сурообуз: багыныкы сүйлөм ар түрдүү кырдаалын билдирет. Демек, багыныкы сүйлөм эмненин ар түрдүү кырдаалын билдирет? А варианты жөнөкөй сүйлөмдөгү ойдун, В тең байланышта татаал сүйлөмдөгү ойду, В баш сүйлөмдө айтылган ойду. Мен силерди ишенем, окуучуларым, силер туура вариантын таптыңар болуш керек. Анда эмесе текшерип көрөлүк. Демек, А варианты туура эмес экен. Б варианты да туура эмес экен. Демек, туура вариант багыныкы сүйлөм баш сүйлөмдөгү айтылган ойдун ар түрдүү кырдаалын билдирет экен. Азаматсыңар. Кийинки суроо: Бектемир жол тайгак болгондуктан жай бастырып келе жатты. Сүйлөмдөгү багыныкы сүйлөмдү табабыз. Асы багыныкы сүйлөм жок, Бсы Бектемир жол тайгак болгондуктан, Всы жай бастырып келе жатты. Демек, текшеребиз. Демек, А варианты туура эмес экен. Б варианты да туура эмес экен. Демек, бул сүйлөмдө багыныкы сүйлөм Бектемир жол тайгак болгондуктан. Азаматсыңар. Кийинки сурообуз: ал кеткен соң күнөөкөрлөрдүн айласы кетти. Багыныкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн түрүн аныктайбыз. Асы байламтасыз татаал сүйлөм, баш негизги Всы. Силер менен чогуу текшерелик. В варианты туура эмес экен. Б варианты да туура эмес экен. Демек, туура жолу ал кеткен соң күнөөкөрлөрдүн айласы кетти. Бул багыныкы байланыштагы байламтасыз байланыштагы татаал сүйлөм экен. Азаматсыңар. Бүгүнкү турган темабыз боюнча сөз кылсак, багыныкы сүйлөмдөр өзлөрүнүн маанилик жана грамматикалык өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу баш сүйлөмдүн ар түрдүү кырдаалын билдирет. Мисалы, жыйналыш бүтөрү менен студенттер шатырда давыл чалышты. Жакшы адамдын өзү картайса да сөзү картайбайт. Адам сөзгө байланган сыяктуу айбан чөпкө байланат. Өр ырдалган жерде кубаныч бар. Демек, бул келтирилген мисалдарда биринчи сүйлөмдө баш сүйлөмдүн мезгилин билдире алат багыныкы сүйлөм. Экинчи сүйлөмдө жакшы адамдын өзү картайса да карама каршы мааниде айтылып атат баш сүйлөмгө карата. Үчүнчү сүйлөмдө болсо баш сүйлөмгө карата багыныкы сүйлөм салыштыруу маанисинде айтылып атат. Төртүнчү мисалда болсо баш сүйлөмдүн ордун билгизип жатат. Демек, багыныкы сүйлөмдөрдүн ушул сыяктуу маанилик ар түрдүүлүгүнө байланыштуу алар өз ара төмөндөгүдөй түрлөргө бөлүнөт. Мезгил, шарттуу, карама каршы, сыпат, салыштырма, себеп, максат, орун, сан өлчөм деп 9 топко бөлүнүшөт. Ал эми азыр мезгил багыныкы сүйлөм жөнүндө сөз кылабыз. Багыныкы байланышта татаал сүйлөмдүн тутумунда туруп, баш сүйлөмдө айтылып жаткан ойдун мезгилдүү кырдаалын билдирип, качан, качанга дейри, качанга чейин, качантан бери, кайсы убакта деген суроолорго жооп берген сүйлөмдөр мезгил багыныкы сүйлөмдөр деп аталат. Мисалы, Турсун ишке чыкканда күн батып кеткен болчу. Мында баш сүйлөм күн батып кеткен болчу. Качан күн батып кеткен болчу? Турсун ишке чыкканда. Демек, баш сүйлөмдүн убактысын, мезгилин билгизип жатат. Биз ээрчишип келе жатканда дүйнө башкача сезиле турган. Бул сүйлөмдө баш сүйлөм дүйнө башкача сезиле турган. Качан дүйнө башкача сезиле турган? Биз ээрчишип келе жатканда. Демек, бул дагы баш сүйлөмдүн убактысын же болбосо мезгилин билгизип жатат.
Меймандар отурган убакта Токтогул комузун колуна алды. Бул сүйлөмдө баш сүйлөм Токтогул комузун колуна алды. Токтогул комузун качан колуна алды? Меймандар отурган убакта. Баш сүйлөмдүн мезгилин белгисип жатат. Демек, бул берилген 3 сүйлөм тең мезгил багыныңкы сүйлөмдөр болуп эсептелет. Мезгил багыныңкы сүйлөмдөр төмөндөгүдөй грамматикалык каражаттар аркылуу баш сүйлөм менен байланышып турушат. Биринчи, ган, ар формалуу атооштуктарга жатыш жөндөмөсүнүн мүчөсү улануу аркылуу. Мисалы, жаңы дос келгенде эски достун көзүнөн жаш чыгат. Бул сүйлөм айтылышы боюнча жай сүйлөм, түзүлүшү боюнча татаал сүйлөм, анын ичинен багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм. Бул сүйлөмдө баш сүйлөм эски достун көзүнөн жаш чыгат. Ал эми багыныңкы сүйлөм жаңы дос келгенде. Бул багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу келгенде. Бул баяндоочко ган мүчө уланып, андан кийин жатыш жөндөмөсүнүн мүчөсү улануу аркылуу баш сүйлөм менен байланышып жатышат. Кийинки экинчи эрежебиз. Ган, ар формаларындагы атооштуктарга жатыш жөндөмөлөрүндөгү мезгилдик маанидеги сөздөрдүн тизмектеле айтылышы аркылуу. Мисалы, мугалимдер кирер замат окуучулар тынчтанып калышты. Бул сүйлөмдө баш сүйлөм окуучулар тынчтанып калышты. Ал эми багыныңкы сүйлөм мугалимдер кирер замат. Бул багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочуна ар мүчөсү уланып, андан кийин мезгилдик маанидеги замат сөзү тизмектелип кошо айтылып, баш сүйлөм менен байланышып жатышат. Көчтүн алды белге чыга берген кезде борошолоп кар жаады. Бул сүйлөмдө баш сүйлөм борошолоп кар жаады. Ал эми багыныңкы сүйлөм көчтүн алды белге чыга берген кезде. Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу берген деген баяндоочко ган атооштуктун ган мүчөсү жалганып, андан кийин мезгилдик маанидеги кезде сөзү тизмектелип айтылып, баш сүйлөм менен байланышып жатат. Үчүнчү эрежебиз. Ганча, гыча, бай, майынча, ыф формасындагы чакчылдар аркылуу да уюшулат. Мисалы, тас тараганча той таркайт. Баш сүйлөм той таркайт. Тас тараганча деген багыныңкы сүйлөмдөгү баяндоочко ганча чакчыл мүчөсү аркылуу уюшулуп, баш сүйлөм менен байланышты. Төртүнчү, шарттуу ыңгайдын са мүчөсү да мезгил багыныңкы сүйлөмдү уюштуруучу грамматикалык каражат катары колдонулат. Мисалы, миң койлууга карышкыр тийсе, бир койлуу бычак ала жүгүрүптүр. Мында баш сүйлөм бир койлуу бычак ала жүгүрүптүр. Багыныңкы сүйлөм миң койлууга карышкыр тийсе. Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочуна шарттуу ыңгайдын са мүчөсү уланып, баш сүйлөм менен байланышып жатышат. Эми кымбаттуу окуучулар, биз өтүлгөн темабызды бышыктайлык. Дептериңерди алып чыгып, төмөндөгү сүйлөмдөрдү жазып иштейбиз. Көпчекиттин ордуна мезгил багыныңкы сүйлөмдү уюштуруучу жана аны баш сүйлөм менен байланыштыруучу каражаттарды коебуз. Бул сүйлөмдөрдүн баарын көчүрүп жазабыз дептерлерибизге. Мен силерге үлгү катарында биринчи сүйлөмдү иштеп берейин. Жаштар согушка кеткенден бул көчөгө ошол бойдон ээн калды. Демек, бул татаал сүйлөм, буга баш сүйлөм менен багыныңкы сүйлөмдү байланыштыруучу грамматикалык каражаттарды көпчекиттин ордуна коебуз. Демек, жаштар согушка кеткенден кийин бүтүрүп, бул көчө ошол бойдон ээн калды. Демек, бул багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочуна ган мүчөсү уланып, андан кийин мезгилдик маанидеги сөздөрдүн айтылышы аркылуу багыныңкы сүйлөм баш сүйлөм менен байланышты. Эми калган сүйлөмдөрдү ушул иретте кылып дептерибизге иштеп чыгабыз. Үлгү тапшырма силерге окуучулар 181 көнүгүүнү аткарабыз. 181 көнүгүүдө окуп, мезгил багыныңкы сүйлөмдүн баш сүйлөм менен кандай грамматикалык каражаттар аркылуу байланышканын аныктап, тиешелүү тыныш белгилерин коебуз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабакта кездешкенче сак саламатта калыңыздар.